Масон Альберт Пайктын уулу Альберт Жуниор Пайк. Мусанын артынан кууган фараон Кызыл деңизде чөгүп өлдү. Убакыт өтүп, деңиз тайыздады. Азыр фараондун сөөгү жаныбызда. Биз анын мураскерлерибиз. Фараон ал күнү Мусага мындай деген: биз каалаган убакта өлтүрөбүз, каалаган убакта тирилтебиз деди. Кулдардын бирөөсүнө ок атты. Экинчисине болсо сени кечирдим деп тирүү калтыргандыгын айтты. Мына азыр фараондун ок менен кылганын биз колумдагы бул жашыл кагаз менен кылабыз. Азыр өнүккөн аппараттар бар. Бул $100 20 даананы 1 мүнөттө басып чыгарат. Болгону 1 мүнөттө. Бир аз жашыл сыя менен бир нече кагаз кетет. Чыгаша болгону кагаз менен сыя. Мына силерге дүйнөнүн эң чоң күчү акча. Эмнеге каршы? Кимге каршы согушабыз? Көрүнбөгөн душмандардын эң чоңу менен. Бизде ар тараптан чырмап алгандарга каршы. Напсыбызга шыбыраган шайтанга каршы. Колубуздан бардык нерсебизди алам дегендерге каршы. Бир дыйкан 1 жыл бою эмгектенет. Башында жер бир аз дем алсын деп күтөт. Артынан үрөөнүн себет. Көптөгөн кыйынчылыкты көрөт. Дуа кылат. Мөндүр уруп кетпесин деп. Жыйын терим убактысы болот, түшүмүн жыйнайт. Бир дыйкандын 1 жылдык мээнетин 5 мүнөттө чыккан бул доллардын 10 даанасына сатып алабыз. Бешине тер агызып, бала чакасы менен иштеп, жыйган кампадагы бардык будайын 5-10 кагазга алмаштырат бир дыйкан. 1 жылдык мээнетин 1 мүнөттө басылып чыккан акчага алмаштырат. Бечара адам. Бирок ал акчаны ал дыйканга калтырбайбыз. Анткени ал акчага нарк бериш керек. Биз мындай кылабыз: ал дыйканга барып, биз мурун берген акчага бир заманбап чырак сатабыз. Башкача айтканда, ал дыйканга 1 жылдык мээнетине бир чырак сатабыз. Ал мындан кийин бизге кул болот. Бирок ал чырагы жанып турсун деп, майын да биз сатабыз. Жана бул ушинтип улана берет. Алар иштеп тытынышат. Биз болсо колундагы бардык нерсесин бир кагаз менен алып коебуз. Жаңы бир дүйнө курулуп жатат. Бул түзүмдө бардык нерсе капиталисттер үчүн иштейт. Ал эми биз ал капиталисттерге аккан акчаны бууйбуз. Эл аралык каракчылар, адам акысын билбеген, укук тааныбаган, оол жок ач көздөрдү эсине келтиребиз. Иншалла. Иншалла. Мырзалар, жаңы дүйнө түзүмүн куруп жатабыз. Бардык жерде жалгыз биз пайда көрөбүз. Соодагерлердин баары биз үчүн иштейт. Бүткүл кемелерди, темир жолдорду биз колго алабыз. Ар бир жолчудан алынган акчадан бизге да түшүп турат. Кура турган пайыздык системабызда бардыгы биз үчүн иштейт. Биз бул түзүмгө каршы турушубуз керек. Техника өнүгүп жатат, өндүрүү керек, пашалар. Фабрикаларды курсак дагы, бирок пайыздардын мындай абалында өндүрө албайбыз. Ошол эле учурда алар менен салгылашабыз. Алардын зулум түзүмүнө токтот дейбиз.